Кыргызстандагы эң алгачкы мамлекеттик окуу жайлардын бири болгон Султан Ибраимов атындагы агротехникалык колледжинде үстүбүздөгү жылдын 26 апрелинен 28 апрелине чейин Чүй облусунун жогорку класстарынын окуучулары үчүн ачык эшиктер күндөрү өткөрүлдү. Иш-чарага 500дөн ашык мектеп окуучулары келишти. Абитуриенттер үчүн окуу жайдын окуу кабинеттерине жана лабораторияларына экскурсия уюштурулду. Мектеп окуучулары, ошондой эле окутуучулар балык чарбасына барышып, балыктарды көбөйтүүнүн жүрүшү менен таанышышты. Окуу процессине жана практикалык көнүгүүлөргө арналган сүрөт көргөзмө уюштурулду. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, агротехникалык колледж өткөн кылымда мелиоратор техниктерди даярдоо деген бир гана максат менен түзүлгөн. Бүгүнкү күндө биздин колледж өлкөнүн агрардык сектору үчүн 10 кесиптик боюнча кесип ээлерин даярдап келүүдө. Азыркы күндө колледж өлкөбүз үчүн өзүнүн эң маанилүүлүгү жана уникалдуулугу менен тез өнүгүп жаткан окуу жай болуп эсептелет. Азыр ушул жерге келип турган мектеп окуучулары да биздин окуу жайдын эң керектүү болгон кесиптигин тандап алып, андан ары биздин окуу жайды сүйүп, ардактап окуп бүтүрөт деген ишенимдебиз. Ачык эшиктер күндөрү иш-чарасы колледждин өнөктөштөрүнүн келишине туура келди. Жапония өлкөсүнүн Хоккайдо аралындагы Шихора жогорку мектебинин делегациясынын курамы, жогорку мектебинин директору Ако мырза, окутуучусу Накана мырза, Шихора шаарынын мэриясынын өкүлү Шино Камода айым жана кыргыз-жапон борборунун Жапон тарабынан со директору Ацуму Иваи мырза катышты. Биздин бул жакка келүүбүздүн негизги максаты окуу жайдын ишмердүүлүгү менен таанышуу. Биз кечээ эле келдик жана тез эле окуу жайдагы практикалык жана сабактарды көргөнгө үлгүрдүк. Студенттер өздөрүнүн алган билимдерин практика жүзүндө өз алдынча эң жакшы чече аларына ишендик. Агротехникалык колледж Шихора мектеби менен 4 жылдан бери кызматташып келе жатат. Ал эми 2022 жылдын март айынан баштап Жапония эл аралык кызматташтык агенттигинин өнөктөштүк программасынын алкагында 2 билим берүү мекемесинин жаңы биргелешкен долбоорун ишке ашыруу улантылууда. Бул долбоордун негизги максаты айыл чарба сабактары боюнча практикалык окутууну өркүндөтүү жана Жапония менен Кыргызстандын студенттери тарабынан иштелип чыккан биргелешкен продукцияны түзүү болуп саналат. Коноктордун келиши бул иш-чараны өзгөчө кызыктуу шаңга бөлөдү. Концерттик программада жапон барабандарынын шоусу менен коштолуп, андан ары студенттердин колледждин гимни флешмоб аткаруусу көрсөтүлүп, андан ары музыкалык номерлери менен 3 күн бою коштолду. Я, ты, он, она, мы агрария страна, вместе дружная семья, 100 мы, 100 тысяч я, больших глазах, озорных, черных, рыжих или иных, грустных и веселых городах и селах. Знают все большое счастье, чистая вода, зной жару всегда поможет чистая вода. Ачык эшиктер күнүндө колледждин студенттеринен жана окутуучуларынан турган долбоордук топ аймактык чийки затты колдонуу менен колледждин студенттери тарабынан иштелип чыккан автордук экологиялык жактан таза жана ден соолукка пайдалуу азыгынын дегустациясын өткөрүштү. Мындан тышкары Шихора орто мектебинин окуучулары тарабынан жасалган продукциясынын дегустациясы болду. Бардык сунушталган продукцияны абитуриенттер жана студенттер арасында чоң ийгиликке ээ болду.
Колледждин студенттери икебана жана оригами түзүү боюнча көргөзмөлөрдү жана семинарларды уюштурушту. Жапониянын делегациясы агротехникалык колледждин практикалык сабактарында болушту. Жапониядан келген коноктор бир нече адистиктер боюнча окуу өндүрүштүк практикада болуп, сабактардын сапатын жана деңгээлин жогору баалашты. Биринчи көрсөтүү Жер Казар айылындагы ветеринария адистиги боюнча Восток дыйкан чарбасы болду. Анда 3-чү курстун студенттери ветеринардык өнөрлөрүн көрсөтүштү. Андан соң ат спорт мектебине барышып, анда ветеринария адистиги боюнча практиканы да көрүштү. Аттарга экскурсия жана асыл тукум жылкылар менен таанышуу жагымдуу бонус калтырды. Здравствуйте. Менин атым Ирина, ветеринар. Бул жер породалуу аттарды жана спорттук негизде дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чараларга жана олимпиадага даярдала турган аттар багылып каралган жалгыз база болуп эсептелет. Студенттер азыр 2 топко бөлүнүшкөн, алар тынч турган аттарга вакцина жасашат. Чет элдик делегация таанышкан кийинки айыл чарбасындагы ишкердик адистигинин студенттери болду. Ал экоферма дыйкан чарбасында өттү. Биздин ишмердүүлүгүбүз бүт Кыргызстанды ээлейт. Эмне үчүн? Себеби биз өзүбүздүн керектөөчүлөрүбүз көп. Эс акылдуулук философиясынын негизинде аларды тарбиялап да келебиз. Бир нече жыл мурун Астра эже менен таанышып, ошондон бери иштешип, студенттери менен иш жүргүзүп келебиз. Шихора жогорку мектебинин өкүлү Накана мырза эл аралык тамак аш коопсуздугунун талаптарына ылайык кулпунай кыямын жасоо боюнча долбоордук топтун студенттерине мастер-класс өткөрдү. Программанын акыркы күнүндө ачык эшиктер күнү иш-чаралары Кыргыз эстрада жылдыздарынын катышуусундагы чоң концерттик программа. Салттуу элдик үрп-адатты тушоо кесүү. Улуттук оюндар, тогуз коргол, 5 таш, аркан тартыш жана башкаларды көрсөтүштү.
Pitchfork техникасындагы элдик көркөм кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсү уюштурулду. Колледждин окутуучулары жана студенттери келген конокторду Кыргызстандын маданияты менен тааныштырышты. Жана Жапония менен Кыргызстандын желектерин чагылдырган 100 ак жана кызыл шарларды учуруу менен аяктады.